Салам YouTube сіздермен Абылаев тағай. Азырғы учурда биз «Думай и богатей» деген Наполеон Хиллдин китебин талкууга салабыз. Ушунун ичиндеги болгон нерселердин баарын айтып берем. Полный айтып бербейм, бирок ичинде кыскача кылып түшүндүрүп берем. Анан достор мындай ата айтып тургандай эле «Думай, ойлон жана байы». Мындай да достор, мага мен бул китепти окуп жаткан учурда мага 3-4 киши кайрылды. 3-4 киши айтты да магачы: эмне болду, ушул китепти окуп дүйнөп коюп турсуң, эмне болду, байып кеттиңби, акчаң ашып кеттиби, эмне болуп кеттиң, тиги бул, короче, көптөгөн ар кандай сөздөрдү, негативный сөздөрдү айтты. Анан ошолорго азыр жооп берип салайын. Бул китепти окуганда силер байыбайсыңар, акчалай жагынан байыбайсыңар. Бул китепти окуганда силер акыл, эс жагынан байыйсыңар. Бул китепти окуганда максатка кантип жетүү боюнча жооптор чыгат. Эң биринчи шаг к богатству, первый шаг к богатству — желание дейт. Бул учурда достор, силерде ар дайым желание болуш керек. Мисалы, силер өзүңөр повар болгуңар келсе, силерде ата-энеңер же туугандарыңар, билбейм ким, улуу акиңер болобу, иш кылып бирөөңөр силерди айтат, доктур бол десе, доктур болсоң жакшы экен, анан акчасы мынча, айлыгы мынча, тиги бул деген сөздөрдү айтат. Аябай кызыктырат, может, сени короче ошонча үндөйт да. А сенин жүрөгүңдө, сенин желанияңда повар болгуң келет да. Сен мисалы 10 жыл окуу, 15 жыл окуу, 20 жыл окуу, сен доктур болуп кете албайсың. Сенин жүрөгүңдө дагы деле жанагы поварлык кесип турат. Ошол үчүн силер ар дайым өзүңөр жаккан, желанияңар тарткан нерсеге багыт алышыңар керек да. Биринчи главасында ошол жөнүндө жазылган. Азыр экинчи главасында второй шаг к богатству — вера. Ишеним. Достор, мейли мынакей үй бүлөңөр, ата-энеңер, тууганыңар, досторуң, короче, силерге түмөле сага баары ишенет да. Сен түмөле, мисалы, сен повардын окуусун окусаң, аябай укмуш повар болосуң, тиги бул, короче, сага аябай ишенишет, сени колдогондор көп. Бирок сен эгерде өзүңө ишенбесең, жанагы 10 000 киши ишеничи жөн эле, алар жөн эле пыль, мындай айтканда, откот алардын ишеничи. Ошон үчүн биринчиден өзүңө ишенишиң керек да. Экинчи главасы мынакей. Азыр 3-чү главасын өтөбүз. 3-чү главасы самовнушение деп коет. Дейт. Самовнушение деген достор мындай. Сен өзүң бир нерсени айтып, ошол нерсеге жетем деп кайра өзүңдө ошол нерсеге күндөй бергениң, бул самовнушение деп аталат орусчасы. Короче, мен буга жетем, буйруса жетем, могу жетем деп силер, мисалы, мен повар болом, же мен программист болом, же мен актер болом, же мен режиссер болом деген кандайдыр бир максат болсо, ошону силер күнүгө өзүңөр кайталай берсеңер, бул уже самовнушение деп коет да. Өзүңөрдү ошол нерсеге түртөсүңөр да, мындай айтканда сөз менен. 4-чү кадам достор. 4-чү кадам бул специальные знания деп коет. Бул китепте ошентип жазылып турат. Мен бул китептен чыккан жокмун. Ушу китептин ичиндеги болгон нерсени айтып берет. Кыскача окусаңар, эгер кызыктуу болсо окусаңар болот. Специальные знания дейт. Специальные знания деген себеби эмне? Мисалы, мен кинематографический жакка кызыгам негизи эле. Биринчи кадамдан баштайынчы. Эң биринчи эле кинематографический жак болгондо тартканды билиш керек, кандай ракурс алыш керек, операторский мастерство деп коет, актерский мастерство деп коет, режиссерлук, сценарий жазганды билиш керек, монтаж кылганды билиш керек, кандай учурда эмне болорун бүттүгүн, короче, сюжет түзгөндү билиш керек. Мындай айтканда, кино жак бул өзүнчө бир вселенная да. Кино жак бул ушундай да, специальный знания дегенде керектүү знанияны алып, ошол нерсени колдонуу деген. Вот, воображение. 5, 6, 7. Үчөөнү кошсолайын, анткени учурда өтө узак болуп кетпесин. Воображение, планирование и решение. Мынакей достор. Воображение дегенде силер постоянно бир нерсе, бир максатты мээңерде алып жүрөсүңөр, ошол боюнча аракет кыласыңар да. Мындай айтканда, өзүңөрдүн бала чакаңар менен кийин буйруса чет мамлекеттерди кыдырып жүргөнүңөр, может Германияда жүргөнүңөр, может
Америкада жүргөнүңөр, может Японияда жүргөнүңөр, короче өзүңөр ойлогон нерсе максатыңарды ойлонуп постоянно ойлонуп ошол нерсеге аракет кылган бул воображение кирип калат. Эми мына планирование. Седьмой шаг к богатству бул планирование. Любой нерсени планга койгон бул өтө сонун нерсе да. Мен жашоомдо негизи любой нерсени план кылам. Сөз түрдө обязательно планга жазам. Ошол нерсе менен иштейм. Могу нерсеси менен өтпөйм. Мына достор. Английский любой учур окуп жатканда мен жазам. Мен негизи эле жакшы көрөм тетрадь, маркер, ручка, кызыл, кара деген нерселерди жакшы көрөм да. Ручканы да тандап жазам бөлүп. Негизи жагат. Бул английский, буну бияка коюп туралы. YouTube'га керектүү нерселер, киного керектүү нерселер, короче, бүт нерсе YouTube, интернет, Instagram, промо-акция, реклама деген бар ушуга жазылат. План боюнча. Мынаки 5 жылдык болобу, 10 жылдык болобу, 15 жылдык болобу, өмүр бою болобу, бир жумалык болобу, бир күндүк болобу, бүттүк план мына ушул дептерге жазылат. Бүгүн 10 сомго мен эмне алдым? Канча сом кетти, мисалы, канча сом прибыль түштү, каяктан түштү, эмне болуп түштү, канча сом каяка кетти, эмне болуп атат, бир айда канча сом кетирдим, бир айда канча прибыль болду. Короче, финанс жактан керектүү акчалар, кетип аткан акчалар, келип аткан акчалар бүттүк нерсе ушул жакка жазылат. Постоянно контроль болуп турат. 10 сомго азыр барып туруп магазинден мен бир нерсе алып салсам, сразу келем, могу жазам. Бунсуз мен өтпөйм. Мына бүттүк учурда план менен иштеш керек. Всё. Короче, план коесуң, ошо менен иштейсиң. Эми решение. Силер любой нерсени чечкиндүү болуш керек. Мындай чечкиндүү болгондо да эффективдүү чечкиндүү болуш керек. Мындай айткандачы. Мынакей достор. Эгиздер кино чыкты. 10 000 сом кетти. 30 000 сом кетти. Так, 18 000 сом камера кетти, 6 000 сом микрофон кетти, 10 000 сом нарак бера менен балдарга тамак ашка жол киретиги, короче 10 000 сом киного кетти. Мисалы, биздин эгиздер 2 000 көргүлө, экинчи сериясын, анан эгиздер биринчи сериясын көргүлө. Биринчи сериясына караганда экинчи сериясы жакшыраак, түшүнүксүз, бирок жакшыраак, анткени учурда убакыт бетке жетпей калды. Биринчи план койдум. Не кылыш керек? Камера керек, микрофон керек, чтоб звук жакшы болуш үчүн, камера качество жакшы болуш үчүн дедим. Мынаки план бар, камера керек, микрофон керек, эмне кылыш керек, эми алып келиш керек, эмне кылыш керек? Интернетте издедим, каякта кандай камера бар, кайсыл жакшы камера, бүттүгүн изилдеп көрдүк, бир камераны тандадык. Эми эмне кылыш керек? Барыш керек, алыш керек, келиш керек. Бишкекке бардым, алдым, кайра келдим, бүттү мынаки. Бунун баары решенияга кирип калат. Чечкиндүү болуш керек, любой момент. Бир нерсе проблема келдиби, ойлоносуң, ошол нерсени чечесиң, ошол нерсени действие катары кыласың. Мынаки. Ошол боюнча бул китепте айтылат. Бул китепте до конца окусаңар түшүнүктүү болгон знанияны силер өзүңөр ошондо колдонушуңар керек да. Дагы буюрса, азыркы учурда мен Икигай деген японский секрет японской долгой и счастливой жизни деген китебин окуп жатам. Бул китеп мындай айтканда ден соолукка пайдалуу экен. Япониядагы адамдар эмне үчүн көп жашашат, алар эмне тамактанышат, кандай жүрүшөт. Короче, ден соолукка керектүү эмне, ден соолукту көтөрө турган, улучшать эте турган мындай айтканда нерселер эмнелер экени могул жакта бар экен да. Буюрса бул китепти обзор кылып берем буюрса. Ошо менен достор, бул видеону аяктады. Эгерде силерге бул видео чындыгында пайдалуу болсо, лайк басып, мага подпискалыгын унутпагыла. Сөз түрдө колокольчик басыла, анткени учурда эгерде басып койсоң, менин жаңы видеолорум силерге эч качан барбайт. Ошондуктан буюрса жакында уже баштадык, мынакей видеолор регулярно чыга баштайт YouTube'га. Сочный болот, сонун болот, кызыктуу болот, развлекательный болот, анан образовательный болот буюрса. Ошон үчүн силер подписка алгыла. Сенин аблайтай болду. Көрүшкөнчө дагы. I talk to defend, I talk to the world, and I meant what I said. I talk and I blend, a speech from a friend. It's not about the life, it's what you do before it ends.
been running long enough, think it's time now for me to face it all. Every second going by, I'm losing time now. It's time to take it on. I'm okay, yeah, I'm okay, yeah. There's no